Бүгүн силер менен ЖРТда келүүчү таандык байланышындагы аналогияны өтөбүз. Мен азыр силерге жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергим келип атат. Таандык байланыш дегенде эле, таандык деген сөздү укканда эле силер түшүнүп атасыңар, бул кандайдыр бир нерсе кимдир бирөөгө таандык экенин, же болбосо кандайдыр бир нерсе дагы бир кандайдыр бир нерсеге тиешелүү экендигин силер түшүнүп атасыңар. Мисалга алсак, эгерде лейкемия деген оорун ала турган болсок, ал кан оорусу. Демек, канга тиешелүү. Ушундай эле, эгерде бизде мына азыр мисал берилип атат, гастрит, ашказан. Эталондук жупта берилген сөз гастрит, ашказан. Гастрит оорусу ашказанга тиешелүү. Демек, биз азыр варианттардан таандык байланышындагы аналогияны табышыбыз керек. Варианттарды караганыбызда, бул чоң кол деп турат А вариантында. Демек, бул чоң кол, бул бүтүн бөлүк. Бүтүн бөлүк. Бул таандык байланыш эмес, бүтүн бөлүк байланышта болот. Демек, бул вариантыбыз бизге эталондук жупка туура келбейт. Ал эми сабиз көз. Сабиз көзгө дары, бирок бул жерде эч кандай таандык байланыш жок. Андыктан бул вариантыбызды да четтетебиз. Кийинки варианттагы В вариантында ангина тамакты өтөт. Демек, ангина оорусу бул тамакка байланыштуу. Башка, мисалы, кол оорусуна же бут оорусуна тиешелүү эмес, ангина дал ушул тамакка байланыштуу болгондугуна байланыштуу биздин эталондук жупка туура келип, азырынча бул туура вариант болуп атат. Ал эми богок, без. Богок деген бул без оорулары. Демек, бул биздин негизи эле бездин чоңоюп кетиши богок деп аталат. Демек, бул биздин эталондук жупка туура келбейт. Туура варианты бизде В варианты болуп атат. Ангина оорусу тамакка тиешелүү, гастрит оорусу ашказанга тиешелүү. Кийинки тапшырманы иштейли. Үчүнчү тапшырмада орок балка жана эмгек деген эталондук жуп берилген. Өзүңөр билгендей, орок балка деген Советтер Союзунун мамлекеттик эмблемасы болгон. Ал эми ал ошо эмгекти билдирип турган. Башкача айтканда, орок жана балка бул дыйкандар менен эмгекчилердин ажырагыс биримдиги экендигин түшүндүрүп, ошол биримдиктин негизинде эмгекке бет алууну түшүндүрүп турчу да. Ошол символ негизи эле эмгекти түшүндүрүп турат. Труд деп коет. Эми азыр варианттарды карайлы. Чалгы оору деген бул жерде эч кандай символика дагы жок. Эч кандай бир нерсени түшүндүрүп турган таандык байланыш жок. Андыктан бул биздин эталондук жупка туура келбейт. Ооба, чөптү оору чалгыга тиешелүү, бирок бул жерде эталондук жупка туура келбейт. Эталондук жупта орок балка эмгекке тиешелүү деп турат. Эми Б вариантын көгүчкөн тынчтыкты ала турган болсок, силер өзүңөр билгендей эле көгүчкөн бул тынчтыктын символу. Кайсы бир жылдары Парижде өткөн тынчтык митингинде ушул көгүчкөн пайдаланылган, көгүчкөндүн символу пайдаланылган. Андыктан көгүчкөн дайыма эле ага чейин деле көгүчкөн тынчтыкты алып келет деп, көгүчкөндү тынчтыктын символу катары пайдаланып жүргөнүбүз үчүн биз азырынча ушул вариантты туура деп эсептесек болот. Ал эми В варианты тамак аш, кашык вилка. Кашык вилка тамак ашка тиешелүү эмес, себеп дегенде бул жерде милдет байланышы бар. Биз тамак ашты кашык вилка менен жейбиз. Демек, эталондук жупка туура келбейт. Ал эми Г варианты буудай, токчулук. Токчулукка буудай дайыма эле тиешелүү болушу мүмкүн эмес, себеби буудайдан башка дагы заттар болушу мүмкүн токчулукка тиешелүү. Андыктан бул вариантыбыз дагы жокко чыгарылат. Бизде туура вариант бар, бул көгүчкөн жана тынчтык. Экөө тең, орок балка эмгектин символу болгону үчүн жана көгүчкөн тынчтыктын символу болгон үчүн биз ушул вариантты туура деп тандадык.